ого сарандык кылып агыла. Кыргызстанда түрк медреселери көп. Бирок кээ бир молдокелер алардын якыйны туура эмес дешет, же балдар чыгарып ала алабы. Түрктен келген бизде Сулайманчылар бар, биринчи кадам дегени бар. Андан сырткары түрктөрдөн келген жамааттар бизде кайсы жамааттар бар? Нурси, Сайыт Нурсилер бар. Акыйдасы барды ахли-сүннат вал жамаат. Эч якында проблемасы жок. Болгону ошол тартиби бир аз бөлөкчө деген сөз, ошол менталитетке байланыштуу кийген жүргөн турганы бөлөкчөрөөк болуп калышы мүмкүн, бирок болбосо асли акыйда, асли мазхаб, асли фик биздикинин айырмасы жок. Ошо биз окуган китептерди окуйт. Мен Бишкекте булардын баарын сентилерине барып турам. Ошон үчүн ага мындай кыжалат болбош керек. Якыйны ката, акыйдасы ката деген бул курулай доомат. Доомат деген бирөөндө жок айыпты айтып, аны күнөөлөө деген сөз. Муну курулай доомат, тухмат деп айтабыз. Жок. Эми кээ бир маселелер мисалы үчүн жанагы рабита маселесинде чектен чыгып кеткен деген сөздөрү бар, бирок анын асли туура. Ошон үчүн жамааттар мисалы үчүн кээ бир адамдар бар да, мен мага окшоп болсоң жакшысың, мага окшоп болсоң жамансың деген сөз бар да. Өзүн карайт дагы өзүнө окшоп болгон болсо эле бул жаман деп айта берет. Ал туура эмес маселе. Ал урматтуу бир тууган туура эмес маселе. Жамааттардын бардыгы бул молдолорду ар кандай, молдолорду билесиңер өзүңөр. Силерде чоң молдолор көп, эң чоң молдо Молдакунда мынабыз бар, молдо Бакыда мына бар, буякта молдолор отурат мисалы үчүн. Ар молдо ар кандай да. Үйгө деле гүл эксең ар гүлүн чутары башка. Окшобойт бири. Ошон үчүн молдолордун дагы ар кандай маселеси бар. Бирок бардыгы бирликтептен сүйлөйт. Ар ким ар кандай кыял жоругу бар. Чынбы? Ошол сыяктуу молдолор шакирттери барып отуруп, жамаат катары көрүнүп калат да, бардыгы сендей болуш шарт эмес.